Бул окуяны коомчулук Карышкырга кой кайтартуу деп сынга алды. Өзүнүн иш бөлмөсүндө акчаны санап алып жатканда опер кызматкерлер кирип келип, айыптоочунун айыбы ачылды. Башкы прокуратуранын тергөө башкы башкармалыгынын башчысы Кылычбек Арпачиевке дароо кылмыш иши козголуп, тергөө абагына алынды. Улуттук коопсуздук комитетинин антикоррупциялык кызматына жеке ишкер арыз менен кайрылып, андан прокуратура кызматкери $200,000 талап кылып жатканын билдирген. Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети тергөө ишине байланыштуу ишкердин аты жөнүн айткан жок. Кылмыш кодексинин 304 жана 313 беренелери боюнча кылмыш иши козголду. Бул 304 берене кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу, 313 берене пара опсалап талап кылуу беренелери болуп эсептелет. Учурда кармалган кызматкер мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматынын убактылуу кармоочу жайына кармалды. Бул факт боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Камерага дөшүп коелу. Арпачиев кармалганы тууралуу кечинде Коомдук биринчи канал биринчи болуп кабар таратты. Башкы прокуратуранын имараты сырттан катуу кайтарылгандыктан прокурорлордун уруксаты менен гана ичине кирүү мүмкүн. Уберите руки, войти. Руки убери. Вы сейчас камеру сломаете, потом будете отвечать. В смысле все равно? Пожалуйста, выйдите отсюда. Мы не сможем выйти? Дал ушул себептүү прокурор эч нерседен бейкапар иш бөлмөсүндө пара алмай болгон. Ишкерден чоң суммадагы акчаны опузалап талап кылууну көздөгөн башкы прокуратуранын кызматкерин кармоого башкы прокуратура өзү жардам берген. Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин билдиришинче, бул операция биргелешкен иш-чаранын натыйжасында гана ийгиликтүү ишке ашты. Кармалган прокурор Кылычбек Арпачиев көзөмөл органында көп жылдар бою иштеген. Ал 2003 жылы башкы прокуратурага орношуп, ар түрдүү бөлүмдөрдө ага прокурор катары кызмат кылган. 2013 жылы болсо башкы прокурордун оң колу болуп калган. Башкы прокурордун жардамчысы катары бир нече ай иштебели Арпачиев тергөө башкы башкармалыгынын башчысы болуп тайындалган. $100,000 пара бул оңой акча эмес. Аны алууда шериктештер да болушу мүмкүн деген версиялар бар. Азыр бул иш иликтенүүдө. Эске салсак, жакында эле башкы прокурордун 3 орун басары кызматынан бошотулган. Жаннат Мажитова, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук биринчи канал.